Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз 4-чү чейректин 1-чи сабагын өтөбүз. Сабактын кептик темасы улуу жибек жолу. Сабактын грамматикалык темасы санатооч, эсептик санатооч, бөлчөк сан. Сабактын максаты жаңы лексика менен таанышасыңар. Санатоочтун эсептик жана бөлчөк санын кебиңерде колдоно аласыңар. Жекече иштөө көндүмүңөр калыптанат. Анда эмесе жагымдуу маанай тартуулайлы. Маңдайыңардагы 4 быйчыкча силерди карап күлкү, кубаныч тартуулап жатышат. Силер дагы буларды карап жылмайгыла. Жаңы сөздөр менен таанышабыз. Ачылыш, жибек, байлык, кербен сарай, чыгыш өлкөлөр, батыш өлкөлөр, мурас кагазы, кылым. Санатооч деген эмне? Эрежени кунт коюугалы. Заттын санын, иретин, эсебин, болжолун, тобун, катар тартибин билдирген сөз түркүмү санатооч деп аталат. Санатооч сөздөр канча, нече, канчанчы, неченчи, канчоо, нечөө деген суроолорго жооп берет. Санатооч сөздөр балдар маанисине карата 6га бөлүнөт. Кластерге көңүл буралы. 1-чи эсептик санатооч, 2-чи чамалама санатооч, 3-чү иреттик санатооч, 4-чү бөлчөк сан, 5-чи жамдама сан, 6-чы топ сан. Эсиңерге туткула. Эсептик санатооч заттын санын, эсебин билдирип, канча, нече деген суроого жооп берет. Мисалы 1, 5, 10, 22, 1000, миллион. Бөлчөк сан чыгыш жөндөмөсүнүн дан мүчөсү аркылуу жасалат. Мисалы 2ден 1, 5ден 3, 10дон 2, 100дөн 20. Кептик темабызга кайрылалы. Улуу жибек жолу. Бул сөз айкашын укканыңарда силерде кандай элестөөлөр пайда болду? Ойлоңгула. Менин оюмча, силер жолду элестеттиңер. Туурабы? Эми балдар 1-чи тапшырманы аткарууга киришели. Тапшырманы аткарууда математика сабагынан алган билимиңерди пайдалангыла. Эгерде улуу жибек жолунун узундугу 7000 километр болсо, анда Кыргызстандын территориясындагы жол бардык жолдун узундугунун канча бөлүгүн түзөт? Жооп бергиле. 2-чи тапшырма. Картаны абдан жакшылап карагыла. Картада канча өлкө бар экен? Аларды атап бергиле. Силер абдан акылман, ойчул балдар экениңерге мен ишенем. Эми балдар 3-чү тапшырмага кезек берели. Кандай ойлойсуңар? Соодагерлер улуу жибек жолунун канча бөлүгүн жөө, канча бөлүгүн төө минип өтүшчү экен? Божомолдооңорду далилдегиле. Балдар билип алгыла. Биздин заманга чейин 2-чи кылымда жибек табары чыгыш өлкөлөрүн батыш өлкөлөр менен байланыштырган улуу жибек жолу пайда болгон. 4-тапшырмага кезек берели.
сөздөрдү окуп, маанисин тактап, сөз айкаштарын түзүп, дептериңерге жазгыла. Колдонулуучу сөздөр: жибек пилласы, тыт дарагы, кербен сарай, кербен, ханыша, ачык сере. 5-чи тапшырманы аткаралы. Төмөнкү сүйлөмдөрдү ыраты менен жазып, текст түзгүлө. Бүткөндөн кийин үнүңөрдү бийик чыгарып окугула. Ал убактан бери 5000 жыл өттү. Аңгыча тыт дарагынын бутагынын чайга жибек пилласы түшүп калды. Илгери Кытай ханышасы өз сарайынын ачык сересинде чай ичип отурган дешет. Бул ачылыштан кийин жибек пайда болду. Ал Кытайга атак даңк алып келди. Ханыша узун тырмагы менен пияладан аны алып салайын десе, анын тырмагына ичке жип жабышып калды. Ханыша ал жипти тартса, ысык чайда жумшарып калган пилла чубал жей баштайт. Эми балдар 6-чы тапшырмага өтөлү. Түзүлгөн текстке тема койгула. Текст боюнча таблицанын 1-чи бөлүгүндөгү суроолорго жооп берүүдө таблицанын 2-чи бөлүгүндөгү маалыматты пайдаланабыз. Суроолор: жибек качан пайда болгон? Жибек кайсы өлкөдө пайда болгон? Кытай ханышасы чайды кайсы жерде ичип жаткан? Ачылыш кантип пайда болду? Ачылыш Кытайга эмнелерди алып келди? Бул ачылыштан улам кайсы соода жолу пайда болду? Эми ар бириңер таблицаны өз алдыңарча толтуруп бергиле. Тема боюнча эмнелерди билдим? Тема боюнча эмнелерди аткара алам? Тема боюнча мага эмнелер түшүнүксүз болду? Ушул 3 суроого жооп бергиле. Үйгө тапшырма. Улуу жибек жолу жөнүндө кызыктуу маалыматтарды таап окуп, эсептик жана бөлчөк санатоошторду кебиңерде колдонуп айтып бересиңер. PowerPoint программасынын жардамы менен презентациялагыла. Анда эмесе көрүшкөнчө саламатта калгыла.